Инфекциялык эмес оорулардан өлүм жана аны менен ооругандардын көрсөткүчү абдан жогору. Мындан улам адистердин тыкыр көзөмөлүндө турат. Бул оорунун катарына кан басымдын жогорку көрсөткүчү, кант диабети, өнөкөт өпкө оорулары жана онкология кирет. Адистердин айтымында жогоруда аталган илдеттерден 70 жашка чыкпай каза тапкандардын көрсөткүчү 80%га жетет. Булардын алдын алуу үчүн жумушчу топ баалоо иштерин жүргүзгөн. Кыргызстандын Кемин районунан жүргүзүштү, Бишкек шаарында жүргүзүштү. Бул эмнеге бул саны биринчиден көбөйүп атат. Анан ушуну көбөйүп, анан ошону кандай кылып биз муну контролго алсак, анан контролго алып жакшылап дарыласак, анан ошол көрсөткүчтөр асаябы деген. Кант диабети оорусу дүйнөдө 3,5 эсеге көбөйгөн. Адистердин айтымында бул илдет менен ооруган адамдын ички органы бүт жабыркайт. Ошондой эле андан майыптуулук жана өлүм учуру көп катталат. Мындан тышкары кант диабети көп каражатты талап кылуучу илдет. Себеби инсулин жана башка дарыларды өмүр бою кабыл алуу керек. Кыргызстанда кант оорусунун экинчи түрү күч алган. Физическая активность, кыймылдоо керек, нормальный ВОЗ айткандай пирамида образа жизни деген жакшы тамактар бар, ошолорду жеш керек. Жер жемиш, азыраак таттууларды жеш керек, азыраак майлуу эттерди, ошондой образ жизни деп коебуз да. Эгерде ошолорду колдонсо, анда ошол кант оору кичине азаят. 18ден 65 жашка чейинки жумушка жарамдуу курактагы адамдардын 49%ы жүрөк кан тамыр оорусу менен ооруйт. Тактап айтканда, өлкөдө 1,5 миллион адам аталган оорудан жабыркайт. Норма боюнча адамдын бою 167 сантиметр болсо, салмагы 70 килограммдан ашпашы керек. Ал эми кан басымы 140-90 болушу шарт. Давление, кандын ичинде кант, кандын ичинде холестерин, ошо анан бөйрөк кандай иштейт, ошону контролго салса, эгер өзгөрүштөр болсо, өзү доктурга болсо, бизге аябай жеңил болот. Эң башынан биз оорусун таап, анан нормальный профилактика жасасак, ошондо бизде инвалидность, смертность деген эмелер төмөндөйт. 2009 гипотониялык оорулардын аты жалуу дарылоо боюнча электрондук саламаттык сактоонун жардамы менен изилдөө жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында илдеттин жайылуусу 50% көрсөтсө, бул оору менен каттоодо тургандар 10% гана түзгөн. Другими словами, 90% гипертония. Башкача айтканда, калган 90% жүрөк кан тамыр оорусу эмне экенин билишпейт. Алар билсе да дарыланышпайт жана натыйжасыз дарыланышат. 2020-жылга карата бул илдеттин кесепетинен өлүм көрсөткүчү 36%га жогорулаган. Буга коронавирус инфекциясы да кошумча болду. Мындан улам артериалдык гипертония оорусун дарылоо боюнча алгоритм иштелип чыкты. Ошондой эле аталган тармакта иш алып барган адистер тегерек столго чогулуп, көйгөйдү жеңилдетүүнүн жолдорун талкуулашты. Бул илдетти алдын алууда үй бүлөлүк дарыгерлерге мед айымдарда атайын окуудан өтүп ишке тартылат. Анара Мамиткадырова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.